куткаруу үчүн жоопкерчилигин тапшырган. Антип улуу Кур'ан-ы Каримди берди. Ыйык, кереметтүү, данышманга толо, өкүмдөрү адилеттүү, сөздөрү бардыгы, окуялары бардыгы чын, бир дагы шек күмөнсүз, кыямат күнгө чейин сактала турган ушундай Алла Таала мужиза китебин сиздерге, биздерге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берди. Ошон үчүн Алла Таалага шүгүр келтирейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай улуу неемат бергендигине чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам улуу дуаларында бүткүл үммөткө жашоонун бир жолдомосун, эрежесин үйрөткөн. Сизге, бизге керектүү нерсе эң биринчи дин. Дүйнөдө да жашайбыз, зарылчылыгыбыз бар, бул деле керек. Бирок bundan да маанилүү, түбөлүктүү кала турган ахирет ал дагы керек бизге. Ошон үчүн пайгамбарыбыз адамзатты оңдош үчүн келген. Аталарды оңдош үчүн, энелерди оңдош үчүн, соодагерлерди оңдош үчүн, жаштарды, карыяларды, балдарды, кыздарды, бийлерди, кулдарды, бардык адамзатты оңдош үчүн келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям улуу дуасында мындай дейт: Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри. Я Аллах, менин динимди оңдоп бер. Анткени бардык иштерим сакталуусу дин менен. Дин менен биздин абирибиз сакталат, жаныбыз сакталат, мал мүлкүбүз сакталат турган. Дин менен бардык нерселерибиздин сакталуусу дин менен. Бала чакабыздын дагы, башкасынын дагы сакталуусу дин менен. Ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. Я Аллах, мен дүниемди оңдоп бер. Бу дүниеде мен жашоо тиричилигим бар. Жешим керек, ичишим керек, кийинишим керек, эс алышым керек, турак жайым бар, кажетим бар, зарылчылыгым бар. Ошон үчүн мен, я Аллах, дүниемди дагы оңдоп бер. Кыжалатчылыктан таза жашоо бер. Күнөөлөрдөн таза жашоо бер. Менин жашоом күнөөлөрдөн таза болсун. Кайгы кыжалатчылыктардан таза болсун. Ибадат менен кооздолсун. Зикир менен, даават менен, Кур'ан менен нурлансын деп. Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. Я Аллах, мен ахиретимди оңдоп бер деп сурашыңыз. Анткени түбөлүктүү турак жайым тиякта. Динимди оңдоп бер, дүниемди оңдоп бер, ахиретимди оңдоп бер. Я Аллах, ушуну биз аял бала чакабызга дуа кылалы. Я Аллах, мен аял бала чакамдын динин оңдоп бер, дүнүйөсүн оңдоп бер, ахиреттерин оңдоп бер. Булардын дүнүйөсүн эле ойлой бербеңиз. Булардын бул дүйнө эми келип кете турган эле, өтө турган эле дүйнө бул. Түбөлүктүү кала турган дүйнө тиякта. Ошонусун оңдоп бер деп сурайлы. Балдарыбыздын, аялдарыбыздын, бир туугандарыбыздын, ата-энелерибиздин, бардыгыбыздын. Важ'ал хаята зиядатан ли фи кулли хайр. Күн сайын Алла Тааладан өмүр сурайлы. Я Аллах, өмүрүмү көбөйтүп бер. Жакшы иштерди кылыш үчүн. Жөн эле, я Аллах, көп жашайын дей бербей, жакшы иштерди кылыш үчүн көп жашайын деген сөздү кошуп кой. Күн сайын, я Аллах, эртеңки жашоом, бүрсүгүнкү жашоом жакшылык менен толо болсун. Жакшы Аллага жаккан амалдарды кылайын. Пайгамбарыбызга жаккан амалдарды кылайын. Элге пайдалуу, өзүмө пайдалуу, ахиретиме пайдалуу амалдарды кылайын. Ошон үчүн мен жашоому көбөйтүп бер, жакшы иштер. Ар бир жакшы иште мен жашоому көбөйт. Жакшы сөздөрдө, жакшы амалдарда, жакшы иштерде менин жашоому көбөйтүп бер. Ошондой адам көп жашаса лайыктуу. Жакшы иштерди көп кылган киши көп жашаса лайыктуу.
Vaj'al mauta rahatan li min kulli shar. Ertebi kechpi бар bu dunyodan qayta turgan kun бар. Men biri 100 жылдан кейін қайтамын, biri 50 жылдан кейін, biri 30 жылдан кейін, biri 10 жылдан кейін, biri 10 айдан кейін, daha biri andan жақын, andan ұзақ. Бірақ қайта тұрған күн анық әлі. Bu dünya qala тұрған дүние емес, ашық әлі. Өте тұрған дүние, кете тұрған дүние. Qala тұрған дүние тияқта. Ошоға алдына ала ақылдылық, алдына ала данышмандылық қылайды да. Қандай? Кереткенде Алла Субхана ва Тағала. Я Алла, маңа өлімді бардық жамандық нәрселерден рахат қылып бер. Өлімді рахат қылып бер. Өлімді маңа азап қылып бербе. Өлім маңа келет, бирок ошол өлімді Алладан сұрап рахат қылып бер. Вадж'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Эмнеден рахат десеңиз, жамандықты, жаман іштерді қылбай, жаман іштерді қабылбай, біреудің жамандығы маңа тибей, ушундан, я Алла мени эс алдыр, маңа рахат қылып бер деген сөз. Ошон үчүн туғандар, бұл қасиетті дуада Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламдын үмметке болгон жолдомосу бар. Демек, дин менен жашайлы, қаниет менен жашайлы, ахиретти унутпай жашайлы, жакшы иштерди кылып жашайлы, жаман иштен сактанып жашайлы. Кандай деген Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кээде мындайда буйрук берип бизге жолдомолорду көрсөтөт. Кээде дуасы аркылуу бизге, дуа аркылуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолдомолорду айтат. Кайсы нерсе маанилүү, кайсы нерсени биз Алладан сураш керек, кайсы нерседен сактанууну сураш керек, кайсы нерседен жетиш керек, аракет кылыш керек. Мына ушулардын бири мына. Дүйнө сыноо дүйнө. 24 саат сыноодобуз. Алла жакшылык менен да сынайт, жамандык менен дагы сынайт. Түндөсү дагы, күндүзү дагы сынайт. Берип дагы, алып дагы сынайт. Жараткан Алла Тааланын пендесибиз, бу дүйнө сыноонун казаны. Ким дүйнөгө келсе, сыноонун казанына чыгат. Сыналбастан туруп чыкпайт. Албетте ар бир инсандын сыноосу ар түрлүү. Байлардын сыноосу өзүнчө, аялдардын сыноосу өзүнчө, бийлердин сыноосу өзүнчө, кулдардын сыноосу өзүнчө, алымдардын сыноосу өзүнчө, жаштардын өзүнчө, ар бир адамдын сыноосу өзүнчө. Жараткан Алла Субхана ва Таала сынайт. Ошо сыноодон ийгиликтүү өткөнгө пайгамбарыбыз үлгү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда Алла Таала айтат: "Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Чындыгында силер үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунда эң чырайлуу үлгү бар, эң чырайлуу өрнөк бар. Силер пайгамбарыбызды Алла Таала ушундай кылып жараткан. Үлгү кылып жараткан, өрнөк кылып жараткан. Төрт тараптан тең, бардык учурда да. Гүлгөндө дагы, ыйлаганда дагы, ден соолукта дагы, ооруганда дагы, курсак ачта дагы, токто дагы, үйдө дагы, сапарда дагы. Макулбу? Достор менен да, душмандар менен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам заттын мырзасы туган. Ааламга райым болуп келгендиктен бизге ушундай райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келген да. Мына ошо райымдуу жашоону үйрөнөйлү дагы, бири-бирибизге райымдуу болуп жашайлы. Пайгамбар ушуну үйрөттү. Адамдарга райымдуу бол, айвандарга райымдуу бар, өлүктөргө райымдуу бол, тирүүлөргө райымдуу бол. Өзүңө эң биринчи райымдуулукту өзүңө башла, өзүңө райым кыл. Өзүңө райым кыл. Күнөө кылбай. Өзүмө кантип райымдуулук кылам? Өзүңө райымдуулук кылган жол, күнөө кылба. Мына ошо өзүңө райымдуулук кылганың ошо. Өзүңө зулумдук кылба. Алымдар айткан, адам өзүнө зулумдук кылат экен, кантип десе күнөө кылып дейт. Күнөө кылган сайын өзүңө зулумдук кыласың, райымсыздык кыласың. Ошого сен таярлап атасың өзүңдүчү.
Жоқ. Күнөөдөн тооба кылайлы, күбөнөн таштайлы, келатса качайлы, андан сактанайлы. Жараткан Алла Тааланын сыноосо. Дүйнөдө жакшылык менен да, жамандык менен да сынайт деген. Ошон үчүн туугандар, Алла Таала баарыбызга шанс берди. Алла Таала ахиретине даярданыш үчүн баарыбызга ушундай көптө эле жашоо эмес. Ошон үчүн ушу жашоону бир татыктуу, таза, бирибизге пайдалуу болуп, бирибизге жакшы сөздөр менен, жылуу сөздөр менен, жумшак сөздөр менен бирибизге ырайым кылып жашаганга аракет кылайлы. Буга бардыгына пайгамбарыбыздын алхамдулилла жашоосу сакталган. Кыямат күнгө чейин бул жашоону эч ким жок кыла албайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашоосу Аллага эң сүйкүмдүү жашоо. Хидаятка толо, нурга толо, ырайымга толо, бакытка толо жашоо. Эң сүйкүмдүү жашоо Алла Таалага пайгамбарыбыздын жашоосу. Алла Субхана ва Таалага эң жакын Мухаммад Расулуллах. Алла Тааланын эң сүйкүмдүүсү Мухаммад Расулуллах. Адамзаттын эң билимдүүсү, эң баатыры, эң данышманы Мухаммад Расулуллах. Эң берешени, жоомарты Мухаммад Расулуллах. Эң таквасы Мухаммад Расулуллах. Адамзат. Ошон үчүн пайгамбарыбызды карап жашайлы, пайгамбарыбызды угуп жашайлы, пайгамбарыбызга баш ийип жашайлы, пайгамбарыбыздын айтканын аткарып жашайлы, бергенин алып жашайлы, тыйгандан тыйылып жашайлы, пайгамбарыбызды сүйүп жашайлы, пайгамбарыбызга жакындап жашайлы, пайгамбарыбызга салават айтып жашайлы. Алла Тааладан пайгамбардын шафаатын сурап жашайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык адамзатка үлгү. Соодагерсизби? Все. Бактылуу соодагер кандай болуш керек? Пайгамбарыбызды издесеңиз табасыз. Сиз атасызбы? Бактылуу ата кандай болуш керек? Пайгамбарыбызды карасаңыз табасыз. Сиз баласызбы? Бактылуу бала кандай болуш керек? Пайгамбарыбызды карасаңыз табасыз. Сиз күйөөсүзбү? Бактылуу күйөө болуш үчүн пайгамбарды карасаңыз табасыз. Кошунасыз, бактылуу кошуна болуп, пайгамбарыбызды карасаңыз. Бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адамзаттын мынакей бактылуу боло турган жолун алып келген. Дүйнөдө дагы, утурумдук дүйнөдө дагы, түбөлүктүү ахиретте дагы. Эки дүйнөдө тең кемчилдиксиз бактылуулуктун жолун пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыздын алып келген дини ал бир топ амалдарды өзүнө камтыйт. Ишенимдер деген бар. Жүрөктүн амалдары, ишеним. Дененин амалдары бар, ибадаттар деген бар. Акчанын амалдары бар, мал, мүлктөр бар. Малфум, адеп, ахлак бар, мамиле бар, кулк мүнөз, жашоо тиричилик бар. Ошонун эң маанилүүсү ишенимдер. Аллага ишенебиз, кантип ишенишибиз керек? Буну айтып берген. Пайгамбарыбызга кантип ишенишибиз керек? Алланын тарабынан түшкөн китепке кандай ишенишибиз керек? Алла Тааланын периштелерине кандай ишенишибиз керек? Алланын тагдырына кантип ишенишибиз керек? Жана Алла Тааланын ахирет, кыямат күнүнө дайындаган ошо күнгө кандай ишенишибиз керек? Биздин сабагыбыздагы ахирет ааламына ишенүү. Ахирет ааламына ишенүү, ошол ишенимдердин бири жараткан Алла Таалага жолугуу. Аллага жолугуу акыйкат. Аллага жолугуу бир топ жерлерде, учурларда болот. Эң биринчиси өлөр замат жолугу. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла дагы ага жолукканды жакшы көрөт. Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла дагы ага жолукканды жек көрөт. Өзгөчө өлүм учурунан алдын адамга кичине ушундай сезим келе баштайт. Бул дагы жакшы нерсе. Капыстан өлгөн бул чатагыраак нерсе да. Тоба кылбай калышы мүмкүн, билбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн Алла Тааладан күтүлбөгөн жакшылыктарды сураш керек. Күтүлбөгөн жерден келген жамандыктан пана тилеш керек. Күтүлбөгөн жердеги жакшылык кубанычтын үстүнө кубаныч кошот. Күтүлбөгөн жерден келген жамандык кайгынын үстүнө кайгы кошот да. Бул жаман нерсе.
Күтүлбөгөн жерден келген жамандык бар го, бул жаман нерсе. Адам кичине ооруп, кыйналып, тияк бияк болуп, анан дүйнөдөн кете турган болсо, бул жакшы нерсе. Көп тооба кылат, көп дуа кылат, насааттарын айтат, кичпейли болот, истигфар кылат, Алладан кечирим сурайт, ахиретке даярданат, аламды көр, Алла неаматтарына шүгүр кылат, өтө көп пайдалары бар мунун үчүн. Айда жөн эле кетип атып эле, Кудай сактасын, тып өтүп өлүп калса, бул чата. Успет этпей калат да. Даярдыкка, тообага эч нерсе успет этпейт. Ошон үчүн любой время келип калышы мүмкүн да өлүмчү. Ошого адам баласы өзүнүн жашоосуна эле таяна бербей, ден соолугуна, акылына, күчүнө, сулуулугуна таяна бербей, Аллага таянып, Алладан коркуп, келип калышы мүмкүн. Ошого даярдана жүрөйүн деп жашаш керек. Ошого даярдана жүрөйүн деп. Ла илаха иллаллах. Андан кийинки жолугу албетте кабырдан тирилгенден кийин Махшар деген майданга барганда ал жерде жолугу бар. Таразада жолугу бар. Сырот көпүрөсүндө жолугу бар. Түбөлүктү бейишинде, бейиште көрүү дагы ал жерде түбөлүктүү да. Алланы көрүү дагы бар. Бейиште неаматтардын ичинде түбөлүктө калуу дагы бар. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мындай дейт: Ölümden kiyinle Allah'a joluğu meselesinde. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. Jana sizler jardam suragıla sabırdıuluk jana namaz meni. Allah Taala özü aytып atar. Allah'dan jardam suragıla sabırdıuluk jana namaz meni. Meyli ırıskıga bolsun, den soolukka bolsun, hidayatka bolsun, dinge bolsun, düşmanga karşı bolsun, iyigilikке жетүү bolsun, düşmanga üstөмдүүлүк bolsun, бактылуулук. Кыскасы айтканда, бардык сиздин кандай оюңуз бар дүйнө ахиреттин жакшылыгына Алладан жардам сураңыз эки жол менен. Сабырдуулук менен намаз. Мынакей намазды берди, жардам сураш үчүн берди мынакей. Allah'ını istep, Allah'ın farzı, ошонун бири мынакей жардам суроо. Намаздын ичинде өтө көп пайда, бири Алладан жардам ала турган жол ушу. Намаз аркылуу. Алланын жардамы намаз аркылуу түшөт экен да. Дүйнөнүн жакшылыктарына дагы, дүйнөнүн жамандыктарынан сактанганга дагы намаз аркылуу Алладан сура. Я Алла, бирөө мага зулумдук кылып койбосун, бирөө мени адаштырып койбосун, бирөөгө мага надандык кылып койбосун. Бирөө мени жаман нерсе окутуп койбосун. Я, бирөөнүн мени жаман көзү мага тийип калбасын. Бирөөнүн жаман сугу тийбесин мага. Бирөөнүн жаласы тийбесин мага. Бирөөнүн кесепети тийбесин мага. Я. Кандай деген толтура биз билген, билбеген, көргөн, көрбөгөн жамандыктар толтура турганда. Ошолордун бардыгынан Алладан жардам сурайлы. Я Алла ошолордун жамандыгынан сактады. Эмне менен? Намаз аркылуу. Намаз. Денеме жамандык келбесин, рухума жамандык келбесин, мүнөзүмө жамандык келбесин. Муну дагы дүйнөнүн дагы ахиреттин жамандыгы, кабырдын жамандыгынан Алладан пана тилеп жардам сура. Намаз аркылуу. Албетте сабырдуулук менен сабырдуулук. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Bu namazçı Allah'dan korkkan adamlarga жеңил экен да. Allah'dan kim korkpasa aga namaz okuu ötө kıyın. Ötө оор. Maşakkatlı, kıyın. Kim Allah'dan korksa, kim Allah'ını tanısa, jaratıcıсын tanısa, jaratıcıсын süyse, ertege jolukkanга, kuvanyışta jolukkanga ümiti olsa anda namaz okusun anda. Namaz menen tuğanlar. Allah Taalam oşun için elü mal farz kılgan da. Жақшы көргөн себебинен. Акимус салата ли дикри. Силер намазды тургузгула, мени эстеш үчүн. Демек намаздын максаты Алланы зикир экен. Алланы эстеш үчүн биз намаз окуйбуз. Намазды карасаңыз, башынан аягына чейинчи бир дагы кичинекей
Участок жоқ Алланы естебеген. Аллаху акбар, субханака Аллахумма, ауду, бисмилля, альхамдулилля, амин. Любой сүрені қараңыз. Аллаху акбар, субхана раббиял азим, сами'аллаху лиман хамида, ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من كل شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني التحيات لله اللهم صل على محمد ربنا آتنا Assalamu aleykum. Oy, baştan ayağına çeyin. Bir kişine uşunçalık. Uçum, qanday boş jayı жоқ Allah'ını istebegen. Qarasanız baştan ayağına çeyin polni Allah Taala istedi. Oşun için Allah Taala aytadi, aqimus salata li zikri. Tilimiz aytadi, biroq meyimiz, жүрегimiz başqa yoqda bo'ladi. Masala o'sha yerda bo'ladi. Tilimiz o'qib atqanға мені жүректі подключение қылыш керек болып жатады. Ошол эле кишине кошулуп кетсе эле иш вообще башкача болот. Ошону кошконго аракет бизде слабый болмоду. Тил айтып атат, жакшы бардын окуп, жаттаганы кетип атат. Бирок дордойдо болуп атат да. Ака контейнерден чыгып жактан жүрөк жайлоодо дагы бир машалла бир капкаяктагы нерселер. Ушуларды тияк бияка кетирбей, так подключение берсе, бул намаз эми бөлө. Ушул намаз арамдан тышта токтотот. Ушул намаз авирсиз иштерден, кылмышкерликтен, арам иштерден бардыгына токтото турган ушул. Ушул намаз адамды оңдойт, ушул намаз адамдын руханиятын жаркылдатат да. Ушул намаз Алла менен байланыштырат, ушул намаз. Именно ушул намаз Алла менен байланышты бекемдейт турган. Ушул намазга Алла Тааланын жардамы түшөт. Ушул намаз кабырдан нур болуп толуп берет ушул намаз. Мына ушул намаз жараткан Алла Субханаху ва Таала сизге бизге машалла эң чырайлуу достун өңүндө кылып берет. Бетибизге урбайт. Сен намазды кордодуң, намазда сени кордосун андай болот. Ушул намаз точно бейиштин эшигин ачат да. Качан кошкондо, подключение болгондо. Айтат, ушундай намаз адам буну оор сезбейт. Кыйналып окубайт. Намазды сүйүнүп окуш керек. Намазды жыргап окуш керек. Намазды рахаттанып окуш керек. Намазды шашылбай окуш керек. Намазды берилип окуш керек. Намазга дитин коюп окуш керек. Намазды аракет кылыш керек. Шандуу, жандуу кылганга аракет кылыш керек. Намазга убакыт бериш керек. Маани бериш керек. Көңүл буруш керек. Анан ушу намаз биздин жашообузду оңдой турган ушу намаз болот. Кембагал болсок деле жашообуз оңолот. Кандай абалда болбойлу. Намазын оңолгон адамдын жашоосу оңолот. Дүйнөлүк эмес, кабырда жашоосу да оңолот, ахиреттеги жашоосу да оңолот. Аллага ант ичип айтса болот. Ошон үчүн келиңиздер, намазыбызга азыркындай бир маани берейли. Ошого намаз эч кандай оор болбойт. Мунафыктарга намаз кыйын. Мунафыктарга намаз кыйын. Турса эле намазда жалкоолонуп турушат. Алар жамаатка келиши кыйын. Оор, кыйналат. Намаз адам сүйүп окуса кантип ал кыйналбайт ал. Айтып атат андан кийин алладина ядуннуна аннахум мулaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Намазды ушинтип коркуп окуган адамдарга намаз жеңил, алар бекем ишенишет. Өз роббилерине жолукканга бекем ишенишет. Якин, икан. Мынакей сизде менде ушу барбы ушу ишеним? Мен жаратуучума сөз жолугам деген. Ушуга бекем ишеним керек. Менин илахим, жаратуучум, мага ырыскы берүүчүм Алла Таала. Сөз жолугам бекем ишенишет.
Жана кыямат күнү кабырдан тирилгенден кийин ага кайтып барууга ишенишет. Алла Тааланын алдына кайтып баруу бар. Wa annahum ilayhi raji'un. Жана алар ага гана кайтуучулар. Ушуга бекем ишенгенде. Абу Хурайра радıyallahu anh'dan rivayet var. Müslim Şerif'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kaçan Müslüman pendenin canı çıkkanda iki perişte geledi eken. Anı oturguzat eken. Gebirlerinde aytat, jiparjit menen gelişetiler. Asman eğleri aytat, ruhun tayyiba. Oho, kanday jiparjittangan, kanday taza pakiza ruh deydi ekende. Caat min qibalil ard, cer taraftan geldi deydi. Cer taraftan geldi. Sallallahu aleyk ve ala cesed. Allah'tan rahimi olsun sizge. Dep. Aleyk ve ala cesed. Cana denege. Dep bunu Allah subhanahu ve taala anan kötörü o kötü. Kuday saktasın. Kapırdın canı çıkkanda sası degen. Anan ağa nağalat aytat eken asmandagılar. Aytat eken ruhun habisa. Ne degen sasık. Bulgangan ruh detkende. Caat min qibalil ard, cer taraftan geldi. Abu Hurayra radıyallahu anh aytkan, faradda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem roytatan kanat aleyhi ala anfihi hakada. Peygamber sallallahu şunday sasık jit çıgat eken, kapırdın canı çıkarganda Peygamberimizin kolunda kişine mınday şunda dasarmalığa okşuş demeye olgan ki material. Mınday kılıptır da. Aytады. Adam жаман жит болгондо эме кылып каласыз го? Колуңузду тососуз, же дасармалыңыз болсо дасармал, же башка бир нерсе, кандай нерсе болсо деле мынтип каласыз го? Пайгамбарыбыз ушинтип тоскон экен да.